Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Айтчы ушу общаганын несі жакшы? Кошуналар жакшы. Булардан башкасы. Жан, жаңы үйдө деле андай кошуна бар табабыз. Үйлөнгөнүбүзгө 3 ай болду. Дагы деле общагада жүрөбүз. 3 ай эмес, 3 ай болбоду. Тем более кичине чыдай турсак, өзүбүз деле квартира алмакпыз да. Жан, мен окуйм. А сен алган айлыгы менен уже 4 жылдан бери бир жынысчан жүрөсүң. Мен просто уялып атпаймынбы? Конечно, 4 жыл бир жыныс. Жок, мындан эмес. Биз көчө турган квартираны сенин апаң алып берди. А мен эркек башы менен сенин апаң сатып берген квартирада канча жашамалым. Тем более карьерам деле оңолуп келатат го уже. Стоп! Снято! Отлично, классно. Что, как, нормально? Отлично. Ушулдагы карьерабы? Эми баары ушудан эле башталат да. Өзүң билесиң, экинчи да жумушум бар. Что так долго? Кечирип койгулачы. Временно, зато бар. Кошулар кандайсыңар? Кандайсыңар? Жакшы. Чогулардансыздар. О, чогулуп койдук уже. Биз силерди узатып коелу дегенбиз. Киши майрамдатып дегендей. Жок, рахмат дос. Эч нерсе эмес. Гейланда чогуу отуралы. Биз негизи ошого эле расчет кылып алганбыз, Ооба. Чогуу отурбай койсоң тармакпыз да. Жомар! Кырба болды, кырба, ақырын болар. Ақырын. Бат жақарлашы. Жомар! Эй, Жомар! Жардам берип койчу. Эй, Жомар! Сен бияқта өле. Жок, түшүмө кирип атам. Башқа өре кірсе олмақ. Давай, Дордой. Делай. Диана Маратовна, эртең родительский собрание болот эле. Сетип коюн деген. Рахмат, Аленочка. Кстати, бүгүн важный уборка жасап койчу. Дем алып жатам. Жан? Срочно сумкасын алмаштырыш керек. Кимге, Эмиргеби? Чоң болуы. Кандай алайын, кичинекей алайынбы? Чоң деле жакшы го. Кайсынысын алайын? Иә. Кайсынысын алайын дейм? Нен? Сумка. Білмейм, алсаң алыр. Кейде кызыксың. Точно билгем да. Не болду? Штораны алмаштырыш керек. Оказывается, оранжевый цвет психикага зыян берет экен. Кочей бир нерселер чыгарар. Мына көрдүңбү? Уже нерв болуп атасың. Сен нерв кылган үчүн мен нерв болуп атпаймынбы? Сенден жугуп атат да. Кочей. Сөздөрүн жүрөккө сен жакын алба. Кандай болбосун
ак тере көк тере кошунага туз керек ошо 3 километр качып жүрүп анан кутулбадың ба? Аларды картыма болот. Эмнесин айтасың? Чё там? Адилеттин настроениясы жок бүгүн. Неге? Биз көчүп аткан жаңы апам сат бербеди беле? Ошого уяп атат. Ядик, сен кызыксың. Эмнеге уяласың? Мага кайнем үй алып берсе смела эле жүрмөкмүн. Наоборот сүйүнбөйсүң. Мына мага кайнем бир рубашкадан башка белек бере элек. Үтө ал рубашка тиги кайнатамды кош керек. Жо мен деле уялма эмесмин. Просто кайнемди билем да мен. Жан койчу. Апам бизге жакшы ыйлап алып жатат да. Түңбөрүсүн аябай жакшы көрөт го. Апам мен бир да пайыз жакшы көрбөйт. Жана антип сен эле ойлойсуң. Апам андай эмес. Кызым üşüген жоксуңбу? Кондёрду өчүрүп коеюнбу? Жок, мам баары жакшы эле. Алыс кетпегиле. Авайлап түшкүлө кыздар ай жыгласыңар. Не болчу? Мага как раз ошолор керек болчу. Подъезд жөнүндө сүйлөшөйүн деп. Апаңарды уккула. Талада калбайсыңар. Жомик, сен жөн турбай магазин көрүп келе койчу, пожалуйста. Койчу өзүң барчы. Апаңарды уккула дедиң го. Сен менин апам эмессиң да, сен уккула. Боякта эле барып келе койчу. Бул алдыдагы дүкөнбү? Карыздагым бар аякта. Сен карызы жок дүкөнүң барбы? Бар. Народныйлар. Жака, подъездин акчасын качан бересиңер? Канча жолу айтам, нормальный эле баары. Бербейм. Кыскасы, ал общага эмес. Отдельный душ. Элестетсең, кызым, отдельный. Балким сен Адилетке да түшүндүрүп коерсуң, отдельный душ эмне экенин. Холодильникте өзүңөрдүн продуктуңар болот. Ну, конечно, аны дагы Адилет сатып келип берсе. Мам, болдугачы. Адилет деле буйруса квартира алайын деп атат. Мен 120 жылга чейин жашабайм да, Кыскасы, квартира аябай жакшы. Жанагы тиги силердин общежитиядай таракандар жок. Таракандар сизди көрүп качып кеткен болуш керек. Эмне дейсиң? Таракандар жок болгондо жакшы экен. Аябай жакшы жерде, центрге аябай жакын. Ай эми кошунаңарчы ушундай жакшы адамдар. Мен ойлойм, силер алар менен бат эле тил табышып кетет болушуңар керек деп. Мен сага 100 жолу айтпадым белем. Бул серый, тусклый цвет. Психикага зыян берет. Негативдин өңү да. Балдарыбыз күн сайын ошону көрүп атышпайбы? Ой, бул тусклый серый цвет негатив берген жок бизге. Анткени бул таң атпай баарыбызга позитив тартуулайт. Мына көрсөң эле, мына карасаң, мына. Таң тойчу болдуңбу? Же бүгүн майрамбы? Бүгүн сен үчүн майрам турбайбы? Эмнеге дегенде аялың сүйлөгөнгө урсап берген турбайбы? Подкалдыш негенин Ор десесиң. Ай, бул үйдө биз эле жашабайбыз да. Понимаysыздар квартираңызыңар. Бирок жашайсыңар да. Давайте баарыбыз кидеп атса. Буларың деген акча берип салса, бир ай нан жок жашап калышат. Бизде акча менен проблема жок. Акча жок болсо проблема жок да жома. Эмне жок болсо? Акча жок. Ушуну кайда баттан кайталасаң? Түшүнбөк белем муну. Азыр үйлөрдүн кожоюндары, шефтери сүйлөшүп алсын, Бербейбиз, бизге баары жагып атат. Мына ачкыч. 4-ч этаж. Адилет, кийим-кечектериңди өзүң эле көтөрүп чыгасыңбы, же буга да мен жардам берейинби? Мам. Жок, өзүм эле көтөрүп чыгам. Анан мен көтөрүп чыкмак берем. Болуп турганда чалышабыз. Мам. Чоң рахмат. Мени жумушта күтүп калышты, Жакшы барыңыз. Карачы. Сен апаң мени аябай жакшы көрөт го. Чоң койчу. Просто настроениясы жок окшойт. Жүр андан көрө үйдү көрөбүз. Зато өзүбүздүн үйүбүз болот.
Бербейбиз. Эмнеге бербейсиң? Ошого бизге бар Силерге жашайсың анда. Сендер бой беріп Ооба, жашайсың. Карабайсың го. Кандай жашайбыз го? Кантип жашайсың? Assalomu alaykum. Qanday? Assalomu alaykum. Ай, давайте батырақ Ага, кірісіп. ақша бергілечі. Жоқ, бербейбиз. Эмнеге бербейсиңер? Бергилечи, болду бүтүрлөчү муну. Бербей сен сүйлөбөчү. Бул жак разрешение бересиң. Мына биз шеф менен сүйлөшүп атабыз, сен менен эмес. Болду эми, азылдап эле бербейсиң. Кандайча азылдап эле? Болду да уже. Бизге жагып. Жанаттан бери турасың, азылдап эле. Көрдүңөрбү? Бул негатив. Всё подъезд. Подъезд күнөөлүү, Силер эмес, подъезд күнөөлүү. Подъезд күнөөлүү экен булардын негативинен көрүп атпайсыңбы? Эй, баары жакшы. Койгулачы. Кичинекей нерседен чоң нерсе чыгарбай. Бизде баары позитив. Көрүп атпайсыңарбы? Бас. Озуң чоңураак ачпачы, бияктан бар, перегородчтан кет. Подкаблучник боштортпачы. Озуң мондай ачпачы. Мейс иштебейт булар. Лифт турса булар мындай бар ачат. Киресиз да булар. Үйгө кош келипсиң. В принципе, квартира жакшы экен апаңдыкы. Жаным, апамдыкы эмес, бул квартира биздики. Сеники анан меники дегенди унутчу. Кечке эле айтып бересиңби? Ладно, анда жайгаша берели. Могу кровать арачылдырып коелу кичине. Токто, биринчи апаман чалып сурайын, жыдырса болбойбу. Ладно. Могу шкафта бери чылдырып коелу. Биринчи чалып сурайын, Ладно, биздин квартирада. Могу футболкамы алмаштырып болобу, апаңан чалып сурап көрөсүңбү? Деп болдучу. Ладно. Басам эка. Туалетке бара берсең болобу, апаңан чалып көрбөйсүңбү? Адилет. Ладно. Так, иштегиле, давайте, молодцы. Аселя, алдыгы болбойт. Майдараак кылып. Так, молодец. Жакшылап көрү. Мен биякта баасы нерселерди карап турайын. Кантип жарат эткенди көрүп. Абай Муратович, поставщиктер эт алып келиптир, карап койбойсузбу? Мен жардамчым ким эле? Мен да. Эмне турасың сен? Жо, эми өткөндө өзүңүз урушпадыңыз беле, туура эмес алып коюп турсуң деп ошого бир карап. Биринчи жолу ката кетирдиң. Экинчисин үйрөнүш керек. Кечке эле жүрө берем аркаңда тазалап. Туурабы? Тура, шеф, тура. Бара кой. Эме кылып үйрөн. Каршы. Отурчу. Ким болуп калды? Бул кухняга иштегени келди. Мен барып собеседование ала коеюн анда. Жок. Мен өзүм го. Жок, мен сиздин жардамчыңызмын го. Сен болбойсуң, кыла албайсың сен. Туура эмес адам алып койсоңчу. Анан алым деген бычак менен бирөөбүздү өлтүрүп салсачы. Болбойт да андай. Тем более келесоо адам болуп калса, эмне кыласың? Сен де ооп. Мен деле сиз албадыңыз беле? Бар иштечи. Сен бар картошка, тиги морковкалар менен эме кылып сүрүшөчү. Кийин комнатага чыгып кой менин кабинетиме. Саламатсызбы? Шефтин кабинетине кирсеңиз, резюмеңизди алып алып. О, ким молодец? Мен молодец. Алло? Эмне болуп кетти? Каяктасың? Каякта болмойлум, жумуштамын да.
Мен жанагы жаңы көчүп келген кошуналар менен таанышып албайм, кандай дейсиң, биринчилерден болуп. А болбосо Диананы билесиң да, подъезд жөнүндө мээсин айландырып салбасын. Ошент. Молодец, ошент. Сен качан келесиң? Бүгүн кеч келем го, клиент толтура чота. Мейли анда, давай. Ким бул? Байке, сумга чейин канча? Эч канча чоң иштебейм мен, көрөт койсуң. Байке, 200 сом берем, кеттик. Ой, мага да өтөн $200 бер, бензин жок болдубу? Байке, я же знаю, бензин бар. Ладно, бензин бар, желание жок. Байке, аябай шашып аттым эле. Эмне кылайын, бар, буяка такси толтура барчы ошо жака. Кошуналар, кандайсыңар? Жакшы, сиз кандайсыз? Сонун рахмат. Заселяетесь, да? Да. Молодцы. Шо кирип билейин дегем, кандайсыңар? Жардам керекпи? Жок, чоң рахмат. Башыңар ооруган жокпу? Жок. Бутуңар, бөйрөгүңөр? Жок, эмне болду? Азыр оорубаса, анан кийинчерээк сезилет. Точно сезилет. Эмне үчүн? Өзүңөр көрдүңөр го, подъездибиз тусклый, серый. Караңгы болгон үчүн орун баары ашталат да. Силер тим более жашсыңар. Балдарыңар барбы? Жок. Болот буюрса. Ошондой негативдин өңү менен сырдалган подъездде балдарыңар кантип жашашат? Туурабы? Азыр тиги Диана деген кошуна келет болуш керек. Мээңерди далай чагат. Тиги подъездде жыл сайын эле боёй берет ар кайсы өңгө. Былтыр эмне деди эле? Тренд, серый свет деп атып, боппас кылып боеп салган. Быйыл да бирдемени ойлоп таптыр. Салмарбековдор менен силер эле калдыңар. Калган кошуналар акчасын беришти. Акча эч ким берген жок. Силер жашсыңар да, современныйсыңар да. Мени түшүнөсүңөр да, Тем более кошуна болдук. Туугандан да жакын болобуз буюрса, ошо подъездин маселесин өзүбүз чечип албайлыбы, Эми силер жашсыңар, мени түшүнөсүңөр да. Акчаны көргөн жак эле корото берсеңер болбойт го. Анын үстүнө жыл сайын эле подъезд боёйт элек деп акча бере берсек, бизде эмне калат? Туура айтасыз. Түшүндүк. басат тиги кошуна жаркынай келет окшойт. Ар кайсы нерсени айтып берет. Силер көңүл бурбай эле койгула. Тем более билесиңер да кимге доверие бар, а кимге жок, Макул. Анда силер макул болсоңор, мен кечине келип акчаны алып кетем, дардап койгула. Ну все. Ну ладно. Жакшы армыз. Давайте. Эмне деп айтып салдың? Аябай убедительно сүйлөйт экен, Биз тиги жаркынайларга да сөз берип койбодук белек. Эмне эмне дерин билбей калдым, өзүң көрдүң го? Токтотуп койбойт белең анда мен. Мен өзүм деле тупня кармап калбадымбы? Эми сен актёрсуң да, кичине мындай сүйлөшүп койсоң болмок да. Эмне кылабыз? Жигитиңиз жокпу анан, Алтынай? Жок. Туура эмес ойлоп калбаңыз, просто мурунку коллеганы просто жигит аябай кызганчак экен да, анан кичине ызы чогуп кеткенбиз да. Ой, тигилер ызы чогуп кетишкен да. Ушунда канча жашта окуп каласыз? 21. Алтынай, биз баягы коллегаларыбыз менен өзүбүздүн эрежебиз бар да. Биз жөнөкөй жумушчу катары мамилебиз эмес, жакыныраак адам болушубуз керек. Түшүндүм байке. Кайда байке? Абайды эле айтсаң болот. Мен сизди билем. Аялыңызды Инстаграмдан көргөм. Сиздин аялыңыз аябай сулуу. Байке. Рахмат. Анда жардамчым чалып коет, мындай. Макул.
бара берсеңиз болот. Кете берсем болот. Рахмат. Мурундун бүтүшү дем алууну кыйындатып, жашоонун жаркын түстөрүнөн алыстатат. Жипар жыттарсыз дүйнө түссүз сыяктуу. Риноксилдин курамындагы ксилометазолин жана эвкалипт майы тез жана аяр таасир этет. Риноксил жеңил дем алып, жашоонун жаркын түсүнө бөлөнүңүз. Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Не oldu kime bu ne? İştesin? Yok yok iştebeyim. Ош базарга чейин 500 кеттик ми? Немесе спорт жаңылыктарына кезек беребиз. Эртең Спартак стадионунда Оштук Алай менен Бишкектик Дордой командалар жолукмакчы. Эске сала кетсем, бул командалар футболисттерди айтам. Ушу Дордой особенночундай. Бир жалаң буту кыйшыктарды чогултуп алып окшойт ушул жака. Эч гол киргизгенин көрбөйсүң, болам эле. Мимо ворот. Өле. Я. Эй, братан. Не болду, братан? Кандайча буту кыйшык. Ал эми азыр силердин сүйүктүү урларыңар жана эң жакшы маанай. Бүгүн кечинде Диана келет акчага. Не кылабыз? Балким өзүбүздүкү менен кошуп жаркын аябардыгында берип коебуз. Анда мен больницага барып келбеймби? Неге? Почкамды сатканга. Хотя мындай подъездден почкамды деле эч ким албайт го. Жан койчу. 2 үйдөн 500 сом болсо. Как раз мага апам акча берген да. Акча? Болсога. Чомон жөн эле коеңуз. Ой, эми бул жол киреңе тигил сабагыңа керек болот мен. Рахмат. Анан тигил Адилеттиңе бирдеме сатып бере койбу? Жок. Эми жаңы үйүңөрдү майрамдап кечинде бир жака барып койгула деп. Бирок негизи абакчага сага джинс алып берейин дегем да. Бирок макул эми жаңы эле көчүп келдик, кошуналар менен урушпай эле коелу. Ладно, давай ошондой кылалы. Бирок жөн жерден эле 1000 сомго минус болуп атабыз. Зато кошуналар менен мамилебиз жакшы болот. Ладно. Бул 2 квартиранын акчасы. Силерден анан жакаларданбы? Ооба. Атыгылар кантип берип коюшту? Жанакы силер айткан сөздөрдү аларга айтсак түшүнүштү окшойт. Мен жарым жыл айтып жүрсөм, эми түшүнүштү. Поняла. Ушуну көрмөк да. Главное беришти. Ну да. Ладно, рахмат. Эми биздин подъезд эң мыкты болот, Ладно, давайте. Мен атым Радик Ашимов, Хошнаны тандабайт сериалынын режиссерумун. Бүгүн мен силерге Polaris Plus үйү тууралуу айтып берем. Polaris Plus бул көп батирлүү бизнес-класс үйү. Бишкек шаарынын эң мыкты районунда жайгашкан. Заманбап технологиялар менен салынган. Ыңгайлуу пландаштырылган батирлер, атайын унаа токтотуучу жайы, балдар аянтчасы жана эң сонун кошуналары. Ошондой эле ар бир батир алган адамга iPhone 11 белекке берилет. Толугураак маалымат бул жакта жана бул жакта. Жана Алиночка качты? Алло. Иштебейт. Бирок жуманын ортосунда выходной берген аябай мээримдүү аялсың, Жок, ал өтө жаш кыз. Тем более Эмирчик ага көнүп баратат. Элестет, эртең жумуштап алса, же турмушка чыгып алса, биз эмне кылабыз? Бизге кичине улуураак няня керек. Улуураак няняң өлүп калсачы?
Мен өтө кары эмес, өтө жаш эмес издейм да. Ошондо примерно сендей болуп калабы? Кстати, тиги жакалар ооруп калышкан окшойт. Ал эми сол эле. Тиги подъезддин акчасын бериптир. Ремонтко бул? Ооба. Анда точно ооруп калды окшойт. Главное, мен рабочийлерге чала берейин уже. Келдиңби? Жок, түшкөнгө кирип атам. Бас кирчи сүйлөмө. Кошуналар, кандайсыңар? Жака, ден соолугуң жакшы элеби? Жакшы, рахмат. Тиги мен айткан краска кичине кымбатыраак болуп калыптыр. Поэтому рабочийлерге акча жетпей калат экен. Сен мага сүйлөп атасыңбы? Краска да отпай, житте болса керек. Короче, дагы 500 сомдон бергиле. В смысле дагы? Силер булардын ордуна акча берип койдуңарбы? Ооба. Кошуна деген ушундай болуш керек. Мына, молодец. Молодец. Анда акчаңар көп болсо дагы 500 сомдон бергиле. Жанагы дүкөндө менин карыздарым бар, ошондо төлөп койсоң асан болмок. Мектепте кыздарга фондко да акча керек эле. Так, стоп, токтоп тургачы. Вообще-то бизде акча жок. Ушуну кайра кайталасаң 5 жолу. Ой, биз просто силерди уруштурбаш үчүн эле ушуну кылганбыз. Биз урушпайлыбыз. Бул биздин естественный жашообуз. Так, короче, силер баарын баштадыңар, өзүңөр чечкиле. Тем более мен красканы заказ кылдым. Эми рабочийлерге акча керек да. Не бизде карайсыңар. Все вопросы к спонсорам. Бас катке. Адилет, Мерим, эмне кылабыз? Диана вообще жаккан жок. Бир бөлөкет кылып эле биз иштеттирип салдыбы? Убедительно сүйлөп атат еще. Жакпасаң айтпайт белең башка бирөөлөр кылсын деп. Өзүң деле тупняк болуп калдың го? Ладно, давай баштайлы. Эртерээк баштасак, эртерээк бүтөбүз. Мону кантип очот эми? Кел ачып берейин. Балдар? Не болдусуң ары? Тышылыкпы? Карачы мону кылган. Нормальный подъездди красть этсе. Абай. Чеши бар. Кеп отурганда да. Мына зато кийимиң негативный эмес, позитивный. Мына өзүң каалап аткандай. Тебя забыла спросить. Эмне кыйкырасың? Жаңды басчы. Сен эмне кылып атасың? Буның баарын тазалап кеткиле, уктуңарбы? Бас үйгө. Жомам кир болсо айтып койгон өпкөңдү үзмөкмүн, дагы жакшы мен кеч чыгып калдым. Басчы өзү чечип алсынчы, басчы. Qo'shunani tang'abay, qo'shunani qarab sen jamandan